Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында, ал тургай чоңдор арасында криминалдык жанрдагы фильмдерди көрүү модага айланып бара жатканын баарыбыз билсек керек. Бул тапта балдардын психологиясына бул жанрдагы фильмдер кандай таасирин тийгизет, биргеликте сөз кылмакчыбыз. Аты жөнүм Эмирбек Нурбек уулу, биз менен болуңуздар. А чё в нашу контору пришел? 3 рубля. А не принесешь, будет 4. Жана сиз айткандай жогорудагы атыш кинолор бар, криминалдар бар, рекет кылган кинолорубуз бар. Мейли анын аягында бир жакшы нерсе жеткиргичек деле бир жакта психология бузулуп атпайбы? Жанагындай криминалдык чөйрөгө аралашпоо, аларды культ же болбосо авторитет катары сезбөөгө чакырыктарды таштайбыз, анткени мамлекеттик саясаттагы ошол негизде жүргүзүлүп жатат. Ошондой игра бар, уже күйөөгө тийип алат, уже ал жигитти башка кызды жактырып калат да, ал сразу отказ берет. Не болду десе, мен жигитимди таштадым. Ай, жигитиң ким? Телеграмда эле бир бот. Техниканын өнүгүүсү менен интернет аркылуу дүйнө жүзүндөгү болуп көрбөгөн окуяларды баамдап турсак керек. Бул учурда жаш балдардын психикасын буза турчу ар кандай жанрдагы фильмдерди, ал тургай анимелерди жана компьютердик оюндарды өлкөдөгү бардык жарандар эч тоскоолдуксуз көрүп жатышкандыгы өкүндүрөт. Психолог Айнура Акылбековна көп жылдан бери жаш балдар менен иштешип келет. Айтымында криминалдык жанрдагы фильмдер адамдын аң сезимине жана анын кыялдануусуна терс таасирин тийгизет. Окуучулар келгенде көбүнчө биринчи кыздарды, балдарды алып келгенде, жаш жетелек балдардын сүрөт тартуусуна келгенде көбүнчө түрмө тартышат, бычак тартышат, пистолет тартышат, жылдызды белгилешет, айды белгилешет. Ал эми ошол ар бир сүрөткө бизди ошол эмоционалдуу образдар менен иштешүүгө аябай бизге экзамен берип тапшырып анан бүткөнбүз да. Бирок чындыгында сураштырып келсең, баягы бизге келген окуучулардан бир мисал айтып келсем, бир кызды алып келгенде түрмө тарткан да. Анан кийин муну аткан кыздын тартат, ошондой сүрөттөр болгон. Анан эмнеге деп сурап, анан ата энесин өзү чакырасың, ошол өзүнчө сүйлөбөй калды, неме кылбай калды деп келишет. Анан кызды уже казып баштаганда өлүмгө даярданып баштаган болот да. Мурда биздин убагыбызда айтып атышпайбы, азыр психологдорго да тамашалап келишет. Биздин убакта стресс деген жок болчу, депрессия деген жок болчу. Жоң чубукту алып койсоң эле, шунурду сабап койсоң эле стресстен чыгып кетчү. Азыр андай эмес да. Азыр сиз айткандай фильмдин түрү бар. ТикТокто түрлүү материал бар. Илимдин өнүккөнү, ушундай бир көрсөтүүлөрдүн тынымсыз өскөнү. Бүгүнкү күндөгү тренд эртеңки күн тренд болбой калат. Лента кандай жаңырса, жашоо ошондой жаңыланып жатат да. Анан баланын бүгүнкү күндөгү көрүп жаткан материалы түздөн түз анын түпкү аң сезимине таасир берет. Кытайдын Хуан провинциясында 4 жашар бала 26 кабаттан кол чаатыр менен секирип кеткен. Бул маалыматты Мозошип басылмасы жазып чыккан. Басылманын маалыматы боюнча жаш бала мындай кадамга баруусуна Том жана Жери мультфильмдеги көрүнүш түрткү болгонун билдирген. Албетте, бул мультфильмде эч кандай криминалдык жанрлар жок болгону менен ымыркайдын ойлонуусу башкача калыптангандыгынан хабар берет. Мы живем в мире богов смерти, и сидеть убивать оттуда людишек — это совсем неинтересно. Вот я и спустился сюда, чтобы поразвлечься. Эми анимелерге кайтып баралы. Бул өлүм дептери аттуу жапон анимациясы балдардын психикалык саламаттыгына коркунуч туудуруп жатканынан буга чейин эксперттер айтып, коңгуроо кагып келишкен. Анимедеги бардык каармандар өлүм айланасындагы терс таасирлерди жаш балдарга калтырат. Айта кетсек, Санкт-Петербургдагы номер 640 мектепте окуган өспүрүм анимедеги персонажды туурап, кызыл галстук тагынып, өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул маалыматты Орусиянын прокуратурасы тастыктап, балдардын психологиясына терс таасир калтыруучу аниме сериалдарды көрүүгө тыюу салып, сайттарды бөгөттөгөн. Сегодня он звучит громче, чем обычно. Азыркы учурда бул анимени өспүрүмдөр Кыргызстандан эч тоскоолдуксуз көрө алышат. Мисалы бүгүнкү күндө айтып жаткан сиздер ушу көрсөткөн кинодогу рекет, бул деген бирине бири үстөмдүк кылуу да. Бул сөзсүз түрдө үстөмдүк кылуу менен ал бала бүгүнкү жашоосунда үстөмдүк кылып жаткан бала, ал бүгүнкү күндө кинодон көрүп отуруп эле
Ал балким ал фильмди биз билбейбиз. Ар кайсы фильм аягында максаттуу түрдө бир миссияны көздөп тартып аткандыр. Ал чоң ата энелерге түшүнүк берейин деп атат. А көрүп аткан бала аны түшүнбөйт да. Ал бүгүнкү күндөгү ролиги, бүгүнкү күндөгү чыккан бүгүнкү сериясындагы ал кинону кайталашы мүмкүн да. Ошол эле пистолет кармаганды, ушул кинодо көрүп жүрүп кичинекейлерди монтип коркутуп көрөлү, турап көрөлү деп бүгүнкү күндөгү сюжетти ошол окуучу бала, өспүрүм бала кайталашы мүмкүн. А бирок анын философиясын ата эне бүгүнкү күндө ошондой кино көрбөйт да. Аны түшүндүрүп берүү бул аябай жакшы болуп атышы мүмкүн, аягында мына ушундай каралбаган балдарды. Бирок биз ошондон кечип калып аткан жокпузбу деген ой келет да. Ошол фильмдин убактылуу сериалдарын көрүп же убактылуу жана кыска мүнөттөгү трендтерди көрүп алып бүгүнкү күндө балдар жана сиз айткандай өзүнүн машинанын астына таштап жиберүү, мына жакын күндө эле аябай болбоду бир оюндар менен алаксыз бирине бири приказ берүү. Налетели на ровном месте пацанов, отмудохали ни за что. Мы улица, мы одни в этом городе люди. Визуал деген бул аябай жакшы нерсе. Мунун жакшысы да бар, жаманы да бар. Кээ бир балдар визуальный кылып, элестетип, жакшыны элестетип, жана көргөн жакшы нерселерди, байдын жашоолорун көрүп, ийгиликтүү жашоолорду көрүп, шахматта жеңгендерди көрүп, спортто жеңиштерди көрүп, ал жака кеткендерибиз бар. Жаш балдардан. Жана спорттук мисалы ниет деген деле кино чыгып тур, мисал кылып айтсам, ошол жакта бир ошол фильмдерди көрүп, мышление өзгөрүп атат, акыл. Ошол менен кетип өзгөргөнүбүз да бар. А кээ бир балдарыбыз бар, порнону көргөндөрүбүз бар. Жана сиз айткандай жогорудагы атыш кинолорду бар, криминалдары бар, рекет кылган кинолорубуз бар. Мейли анын аягында бир жакшы нерсе жеткиргичек деле бир жакта психология бузулуп атпайбы? Может, аягын чоң адамдар, ата энелер жетиши мүмкүн. Ата энелер ошол кинону көрүп атабы? Көргөн жок да, аны балдар көрүп атат да бүгүнкү күндө. Телефонду ким өзү эле карап атып турсуз, канча саат сен эмнени көрүп атасың, эмне кылып атасың? Телефондо, Телеграмда ушундай бир эме бар бизде. Мага келгенде дагы ошол кыздардан билгем, үйлөнүп алгандар бар, билесиңби? Мына силерге маалымат. Телеграмда үйлөнүп алгандар болот. Ошондой игра бар, уже күйөөгө тийип алат, уже ал жигитти башка кызды жактырып калат да, ал сразу отказ берет. Ошентип канчасы келди психологияда кыздарда. Эмне болду десе, мен жигитимди таштадым. Ай, жигитиң ким? Телеграмда эле бир бот. Ошо менен сүйлөшөт, светти өчүр дейт, жат дейт, тур дейт, чечин дейт, кийин дейт. Ошентип жашагандар бар. Албетте, бул учурда билим министрлиги тарабынан окуучуларга түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп турат. Ал тапта балдардын аң сезимине өстүрүүдө бир гана мугалимдер эмес, ата энелер дагы жооптуу. Балдарга, айрыкча өспүрүм курактагы балдарга информацияларды же маалыматтарды талдоо боюнча дагы атайын маалыматтар берилет. Бирок тилекке каршы азыркы учурда интернеттин жанагындай жеткиликтүү болуп аткандыгы, анан балдардын дагы бардык контенттерге эркин кирип, өздөрү каалаган контенттерди көрүп аткандыгына байланыштуу балдар биз сунуштаган же болбосо ата энелер айткан нерсе эмес, тескеринче эффект менен алар ушундай сиз айтып аткандай криминалдашкан же башка дагы багыттагы кинофильмдерди көрүп, андан таасирленип жатышы бул чындыгында болуп атат. Бирок биз ушул учурда ар бир баланын ата энелери менен да сүйлөшүп, мугалимдер менен да сүйлөшүп, тарбия иштеринде бардык багыттар боюнча тарбия иштерин жүргүзөбүз. Ушул эле учурда жанагындай криминалдык чөйрөгө аралашпоо, аларды культ же болбосо авторитет катары сезбөөгө чакырыктарды таштайбыз. Анткени мамлекеттик саясаттагы ошол негизде жүргүзүлүп жатат. Жаркын келечек үчүн жаш балдардын өсүп өнүгүүсүнө баарыбыз салым кошуубуз абзел. Элмирбек Нурбек уулу, Дилшатбек Рахим уулу, Борбордук телеканал.